Ошол жерде суроо. Урматтуу кесиптештер, эми биринчи кезекте Төлөбек Алууч Канат Мойнокушты куттуктайбыз. Ордуңуз кут болсун. Биз сиздин чечимиңизди кабыл алабыз. Биз баягы мурунку Юр Академиянын эмгек жамааты толук кабыл алабыз. Силер ушундай чечсеңер, биз буга чейин деле сиздин чечимдериңиз баарын кабыл алып келатабыз и мындан кийин деле кабыл алабыз. Ошо Канат Мойнокушты баарыбыз билебиз, биздин коллективде жакшы билет. Канат Мойнокуш мага өзүмө сабак берген, мен мугалим болуп, мен деле дайыма эле айтып жүрөм. Канат Мойнокуш мага сабак берген, мен агайым депчи. Жоголуп койчу. Канат Мойнокуштун чоң эмгек, чоң эмгек жолдо өткөн, чоң кызматтарда иштеген, чоң тажрыйбасы чоң. Анан бул жерден болгонун айтып кеткен урматтуу кесиптештер, бизде деле дайыма эле айтып жүрөбүз. Бизде деле айтып жүрөбүз, азыр мына бизде мурун Юр Академиядан КНУ кошулганда көп, бир 300дөй адам кошулуп атабыз институткачы. Ал жерде биздин мугалимдер аякта жөнөкөй мугалимдер, алардын менимче алардын деле азыр мына сиз айтып атасыз, структурасын карагыла депчи. Менден бизде суранат элем азыр мына жерде деле юрфактын деле биякта отурат эмгек жамааты юрфактын. Биздикине деле чын эле бизге кийин эле айтылды, бирок бизге айтылды декан менен зав кафедралар. Ошон үчүн биякта азыр декан менен зав кафедралар отурат, а биздин мугалимдер келген жок. Бул жерде көбүнчө юрфак отурат. Анан бул жерден айтат элем, эми бул жерде эми азыр могу структура чечкенде бул чоң маселе. Бул жерде жакшылап чечиш керек. Анткени биякта бизде деле 300 адам бар. Анан бир нерсени айтып кетет элем, просто биз Юр Академия кошулганда КНУга жаман иштеди же жаман иштеген үчүн кошулган жок да. Ал жерде деле бизде деле чындыгында көптөгөн профессорлор бар, доценттер бар, тажрыйбалуу адамдар бар. Анан ал жерде алардын деле мындайча айтканда эмне үчүн алардын деле мисалы үйдө үй бүлөсү бар, алар деле жумуш иштейин дейт. То есть алардын деле аякта адамдар бар да. Ошону айтайын деп атам. Анан 100 эмес, 200-300 адам. Андан тышкары биздин студенттерибиз бар. Аякта алардын деле кызыкчылыктары бар. Ошон үчүн менимче могу азыр структурасын түзгөндө чогуу баягы бир биз мурун деле айтып жүргөн, мен мурун деле айтчумун, Канат Мойнокуш мурун деле билет, мурун деле айтчумун. Бул жерде могу трибунадан да бир жолу айткам, бизге бөлүшө турган эчтеке жок деп, чогуу чечиш керек да. Структурасын чогуу чечип алыш керек. Анткени аякта деген тоже коллектив турат. Ошон үчүн менимче Канат Мойнокуш аны баарын чогуу, биз менен чогуу чечилет деген ойдомун. Баары чогуу чечебиз деген ойдомун. Честно говоря, мурун деле айтчубуз, эми талаша турган эчтеке жок. Мен деле юрфакта иштегем, 5-6 жыл иштегем, юрфакта мугалим болуп иштегем, Юр Академияга кеткем. То есть биякта бул жерден жарымын тааныйм да. Менимче бизде мындан ары чечилип кетет го деген ойдомун. Туура чечилип туруп иштешибиз керек. Студенттер турат, аларга билим бериш керек. Биздин коллектив ага макул да. Мына силер жактан мына коюлуп атат, биз деле макул болуп атабыз, биз кабыл алып атабыз. Мына айтарым ушул эле, только мына азыр структурасын караганда урматтуу кесиптештер, карап жакшылап карап, чтобы биякта элдер дагы аякта да адамдар бар, силер жакта да адамдар бар, мындай туура чечим кабыл алыш керек. Чтобы кийин деле иштеп кетебиз. Кийин иштеп кетели. Туурабы? Менин оюм да. Башка сөз жок. Агай, сегодня такой очень важный исторический момент. Мы к этому очень долго шли, практически год. И я считаю, что никогда не поздно сделать правильное решение. Сегодня выпал выбор на Канат Мойноковича. Это человек статусный, известный всей республике, заслуженный юрист, доктор наук. Он известен как автор очень многих законопроектов, важных для нашей страны. Но и важно учитывать то, что у Каната Мойноковича есть блестящий опыт, который он получил в Америке, в Европе, в некоторых европейских странах. Он обучался именно управлению в сфере образования. Поэтому он прекрасный менеджер. И я заверяю вас, что та работа, которая возложена на Канат Мойнокович, он справится блестяще. И думаю, что это он сделает в очень короткие сроки.
Потому что у нас с понедельника запускается учебный процесс с 1 сентября, но фактически с 4 сентября. Поэтому действительно вопрос стоит о том, чтобы эту реорганизацию довести до логического завершения. Это очень простая формула. Бакыт, не надо переживать. Весь ППС присоединяется к действующим кафедрам. Ни один человек не останется на улице. Все это сказано в указе президента, в комментариях к этому указу. Нужно действовать только в рамках закона. И я думаю, что этот процесс будет безболезненный как для наших коллег, так и коллег, которые стали тоже нашими, пришедшими год тому назад. И уже Бакыт нельзя говорить наши студенты или ваши студенты. Это уже наши студенты. И правильно, наверное, говорить, что теперь все это наше. У нас один путь. Самый главный – это образование, подготовка специалистов, которые должны быть востребованы согласно потребностям рынка. Потому что сегодня другие требования, сегодня интересна медиация, пробация, сегодня интересны специалисты в международном частном праве, а именно процессуалисты, и как в уголовном праве, так и в гражданском праве. Это цифровые технологии. Вот о чем нужно думать, потому что мы стоим на пороге цифрового мира, поэтому в этой части будет очень большая работа. И, безусловно, мы будем, Бакыт и уважаемые коллеги, наши уже коллеги, работать, взявшись руки друг друга и идти в одном направлении. Никаких противоречий нет. Бакыт мой студент, Эркин мой студент, Дельцин Салтана. Все наши коллеги Юракадемии, мы вас всех уважаем. И мы знаем, что вы делаете свою работу тоже качественно, профессионально. Поэтому я думаю, что никаких разногласий быть не должно быть. Спасибо вам большое, Агай, за то, что вы сделали очень правильный и верный выбор. Думаю, что у нашего института большое будущее. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемое руководство университета. Я выражаю большую благодарность вам, Төлеубек Абылович, как ректору ведущего вуза страны Кыргызского национального университета, который приобрел особый статус. Да, вы сделали ставку на мне, и я думаю, при помощи Всевышнего, при помощи вас, руководителей, при помощи профессорско-преподавательского состава мы вытянем и поведем в то русло, которое необходимо вот сегодня, на сегодняшний день. Но я попрошу весь профессорско-преподавательский состав идти только исследовать указу президента. И мы будем следовать только ему и только так, как там прописано. Поэтому еще раз, сізге өзгөчө чоң рахмат, бактылуу болуңуз, балдарыңыз менен кошо караңыз, ардайым жакшыңыз үстүнө жүрүңүз. Агай, сизге деле чоң рахмат. Сиздер bir жылдын ичинде жакшы иш жасадыңыз. Бирок баарыбыз түшүнөбүз, баарыбыз билебиз, турмушта өйдө ылдый боло берет экен. Бирок андай да болбош керек болчу. Болуп калды. Бирок биз сиз мынакей коллектив отурат, бизди юридика факультет болуу сизди аябай сыйлашат. Биз сизди урматтайбыз, сыйлайбыз. Сизди да биздин мамлекетке көп чоң салым кошконсуз. Чоң рахмат сизге. Бактылуу болуңуз, ардайым жакшы үстү жүрүңүз. Айнур Асан абдан жакшы сөз айтты. Анткени биздин окуучулар Юракадемиядан көпчүлүгү биз бир коллективбиз, бир болуп, бир жакшы бир керек болсо республика менен эл аралык арасындагы жанагы институттардын бирөө болуш керекпиз да биз. Анткени биздин даңкыбыздын артынан желбиреп туруп Кыргыз улуттук университети дагы желбиреп турат. Желеги. Ал бир жагы. Экинчи жагы эми эмне кылабыз? Орустар айтат, дорога сели только идущий дейт. Ошон үчүн эми жолдо ката болот, аргандай болот. Бирок жалпы болсо, мына эми Канат Мойноков азыр жакшы сөз айтты. Кеңешип, абдан туура кылып, бүт баарын эметип туруп, сизге жакшы жардамчы болуп, Канат Мойнокович, барыңыздар. Анан Назаке мен аны сыйлайм, жакшы көрөм, башынан эле. Анан азыр биринчи жолу болуп калдым ошондой эметип атат, бошоп депчи. Ийгилик, жакшылык, биздин коллегалар дагы ушундай болсун. Анан
эми чаңтуу болгон көп азыр, жумуш көп, көчөгө карасам окуу планда көп карама каршылыктар бар экен. Анан 30-суна неме смотрду коюшуптур, 30-суна үлгүрбөйт окшойбуз биз, жаңы расчет менен. Ошон үчүн ошону карап көрөлүк. Дагы ушундай жумуштар бар да неме. Жалпы болсо Эрлан Базарбаевич биздин уланыбыз, биздин жигитибиз. Мен ойлойм ошо окуу процессти Эрлан Базарбаевич баштап жакшынакай, биз баштайлык иши кылып. Ишти баштайлык. Рахмат. Ошо. Урматтуу кесиптештер, жаңы окуу жылы бул жаңыча ой жүгүртүү. Жаңы окуу жылы бул жаңы мейкиндик, жаңы умтулуу. Сондуктан мына бир жыл өтүп кетти. Жаңы окуу жылдын бособосунда турабыз. Баардыгыңыздар ушул окуу жылда зор ийгиликтерди каалайм. Аман болуңуздар. Ден бекем болсун. Педагогдук, кесипкөйлүк, чеберчилик иштеп артсын, арбысын илгерилешти. Биздин алдыбызда эң бир чоң кызыктуу, майнаптуу мейкиндик жатат. Ал мейкиндик болочоктогу укуктануучуларды маданиятын көтөрүү, мыкты кесипкөйлөрдү тарбиялоо. Мына ушул кызыктуу дүйнөнүн башкы авторлору сиздерсиздер. Сиздер бир дагы коллектив республикада жок. Ошондуктан сиздердин аңызда бир улуу күч турат. Ал улуу күч ырыстын салттуу сөзү. Ырыс алды ынтымак. Ынтымак болсо, рызкы да болот, баары болот. Ошондуктан ушул эки коллектив бир бүтүн ааламга, дүйнөгө айланып, университеттин атын чыгарган, затын чыгарган, даңа салуу юридикалык институт айланат деген ишеничим абдан терең. Ага мен аябай үмүт тилек кылам. Ар бириңиздердин атыңыздар республикага белгилүү. Затыңыздар жалпы коммунистка белгилүү инсандар отурасыздар. Силер менен сыймыктанабыз. Ошол интеллектуалдык потенциалды дагы кеңейтип, ачып, бийиктетип, ушул окуу жылында абдан үмүттүү, абдан жемиштүү, абдан кызыктуу иштеп берерибиздерге мен терең ишенем. Кынат Мойнокович, менин эң мыкты кесиптеш. Ал киши мени терең сыйлайт. Ал киши менен көп жылдан бери үзөңгү иштешип жаткан. Мына ушул электораттын коюп жаткан талабын аткарганына эч бир шексинбейм. Мына тагдырдын буйругу. Эки күчтүү окуу жайы интеграцияга барып, зор милдеттерди чечүүнүн алдында турасыздар. Аны чече турган улуу күч сиздерде бар. Адептик күчтөр да бар. Нравалык булактар да бар. Интеллектуалдык булактар да бар. Адамдык баалуулуктар да бар. Ошону бир багытка буруп илгерилеп, анан улуттук университеттин кадрларын көтөрөт деген ишенич абдан зор. Мына Төлөк Абылович абдан жакшы ойлорду айтты. Мына бир жылдан бери бел чечпей, эртең менен 8-де келип, түнкү 11-12-де кетип атат. Анын колунда улуу бир байлык топтолду. Бүт аналитикалык жасап чыкты. Окуу процессинде, тарбия процессинде, илимди жана башка. Эми сиздер менен чогуу ошол алда пландарды ишке ашырып кетсем деген зор үмүттүн алдында турат. Ошо баарыбыз бир кишидей болуп, бир жакадан баш чыгарып, бир жакадан кол чыгарып, кеңешип, кесип, анан университеттин аброюн бийик көтөрөлү. Электоратка жардам бериңиздер. Биз сиздерге жардам беребиз. Мындан ары ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Менин дарегим айткан жылуу сөздөргө таазим этем. Биз мындан ары да Кудай буйрса, аманчылык болсо, абдан мазмун иштеше алабыз. Ага биздин Кудай тийгизет. Рахмат. анда эми жана үч чоң ректорат койгон нерсени баштагыла. Көп сүйлөп отурганга убакыт жок. Үч нерсе структураны белгилеп, окуу процессин жакшы уюштурууга, асты илимдин доктору профессор Артур Биргизов башкарып